Келешкен аялы ал Манастын эң жакын кеңешчиси болуп да болот. Ал болсо Манаска оготпогон кийимдерди тигип берет. Анын эң жакын кеңешчиси да болгон, азаматсыңар, биринчи топ biraz Açıkça to'xtalib ketsam, Semetaydi Manastagı Batır Kanikeyden ayırmalanıp Ayçırok Terizada janынан көп жазылып айтылып келген. Bir күнү болсо Semetay дүрбү менен Ayçıroktu көрүп калат. Ayçıroktu көрүп калып, абдан өкүнөт. Өкүнгөнү себеп болсо, Чачке болсо, Чачке өзүнө койгон милдеттерин бирде аткарбайт жана алга жол бербейт болчу. Жада калса Semetay жолтурларга аттанганда дагы аскер кийими даярдап бербейт болчу. Каникей энебиз даярдап берет болчу. Андан кийин болсо Ayçıroкту аялдыкка алгандан кийин Ayçырок анга коюлган милдеттерди бүт өзүнүн колуна алат. Демек, Ayçırok'тагы Semetayдин эң жакын кеңешчиси болот. Демек, бааланды. Бакайтоо толук жооп берген үчүн 5 балл. Эки команда biraz жетишпей калды, ошондуктан 4 деген балл менен бааланды. Эми өзүңөр топтогулар кеңешкиле дагы, доскага чыгабыз дагы кроссворд кластер анан тест менен иштейбиз. Өзүңөр кеңешип, жүрөгүңөр чыккыла. Бирөөнө чыгабыз. Бирөөнө чыккыла дагы. Эгерде таппай калган болсоңор, калганыңа дагы кошумчалай бересиңер. Так, сен кайсы суроого? Бий айт. Тест менен иштейсиң. Тест менен иштейсиң. Дагы? Башыңыздан? Кластердан, элинен азган туулуп өскөн жерине кеткен адамдын оор апалы кимдин образы аркылуу берилет? Бул образ Аманбеттин образы аркылуу берилет. Чоң казатта аскердин эсебине алганда 10 башы Баймат кимди унутуп калат? Бул мана 10 башы Баймат Манасты унутуп калат. Көкөтөйдүн ашында күрөштө Жолой Баатырды ким жеңет? Жолой Баатырды Көкөтөйдүн ашында Кошой жеңет. Чоң казатта Бакай кыргыз кошунунун хандыгы кимге өткөрүлүп берилет? Бул Аманбетке өткөрүлүп берилет. Манас эпосу кандай окуяларды баяндоо менен башталат? Манас эпосу Колонго учурап туш-тушка тарап кеткен кыргыздардын оор абалы менен башталат. Бул Манасчы Саякбай Каралаев канчанчы жылы төрөлгөн? Ал 1894-жылы төрөлгөн. Манас эпосу 1000 жылдык маарекеси качан белгиленген? Бул 1995-жылы белгиленген. Барына туура жооп берди, отурабыз.
Так, секретарь неме болса? Yardım gerek mi? Манас бул Айкөл, Чечкүндү, Тайманбас, Эржүрөк, Айбаттуу, Кыргыздын туу чокусу, Кыргыз ханы, эли жерин чексиз сүйгөн баатыр, ишенимдүү, сабырдуу, адилеттүү Жакып менен Чыйырдынын уулу. Кийинки кроссворд. Аламет дол. Кутубийдин өз аты Чегебай. Чоң Бейжиндин ханы. Чоң Бейжиндин ханы Эсен хан. Манастын бир тууганы Абыке. Манжунун ханы. Манжунун ханы. Ушул жер тура сат алмаштырды. Манастын атасы Жакып. 6-чы Манастын төрөлгөн жери Алтай. Алманбеттин уулу Күлчору. Туурасынан чоң казаттын кол башчысы Алманбет, акылман карыя Бакай, Каникейдин өз аты Сандрабига, Манастын тону Аголпок, Манастын мылтыгы Аккел. Ошол жерде дагы бир эмен катып Аккелте деп жазыш керек эле, ошончо туура эмес болду. Отура кой. Демек, бул Бакай туулунан 4 деген бааны коюңуз. Демек, эпосту жыйынтыктап чыктык. Эпос боюнча түшүнүк алдык. Эми ушул эпосту баарынан эмне ыйык, баарынан эмне улуу экен? Ата ыйык, эне ыйык. Ата журт боштондук ыйык. Ата баба салты ыйык. Ата баба наркы ыйык. Акыйкаттыкка, актыкка, адилеттүүлүккө негиздеген достук ыйык. Гулиза Ала тоонун бүтүндүгү, ак калпак элдин биримдиги ыйык. Экен алдындагы парз ыйык. Экен алдындагы парз ыйык. А эми эмне улук эпосту? Абир улук, арнамыз улук. Жашоого умтулган адеп ата улук. Демек, Манастын силерге кандай сапаттары жакты? Манас атабыздын айкөлдүгү, тайманбастыгы, эрдиги, адилеттүүлүгү, чексиздүүлүгү жана башка көптөгөн асыл ыйык сапаттары жагат. Ал эми бүгүнкү күндө Манас атабыз силерге эмнеси менен идеал боло алат? Азыркы күндө Манас ата бизге бул биримдиги, ынтымактуулук жана патриоттугу боюнча бизге идеал боло алат. Демек, Манас эпосун улуу тарбиянын башаты деп айтып келебиз. Эмне үчүн? Элмурат. Манас атабыз атылдык арнамыз чоңойгон, ал элдин макулат жашоосу үчүн бар күч аракет кылышат. Демек, Манас эпосу бул биздин ата-бабалардан келе жаткан ыйык мурасыбыз, өзүбүздүн улуу сыймыгыбыз, руханий маданиятыбыздын туу чокусу. Мындан сырткары Манас атабыздын 7 осуятында дагы керемет ойлор камтылган. Мына ошол эпостун өзүндө эле зор тарбия жатат. Эми топтогулар упайларыңарды эсептесеңер. Алманбет тобу туура эсептедиңби? 27 упай топтоду. 23 упай. Ал эми Бакай тобу 29 упай топтоду. Азаматсыңар балдар?
дайыма ушул эпоста айтылып өткөндөй инсандык жакшы сапаттарга ээ болгон келечекте мыкты инсандар болосуңар деп мен ишенип кетем. Эбесе сабагыбызды 4 сап менен Kırgız var kezde Manas var, Manas var kezde Kırgız var. Manas dep Kur'an çakırıp, Manas dep yaşayıp Kırgızlar. Демек бул Манас улуу кыргыз элдин жиреги, ата мурас акыл ойдун тереги. Түбөлүккө ташка тамга баскандай, адамзат кыргыз элдин адамзатка береги. Сабагыбыз аяктады. Биринчи топ жеңишке жетиштиңер. Биринчи топтон Жусупова Улиза 5, Аскат 5, Жораев Асатбеке 5 койдум. Айдана Диффузага дагы 5 деген баалар менен бааланды. Биринчи топтон Манас тобунан Тажмаматова 5, Токтогулова Венерага 5, Темирлан Бегим Аярга 4 койдум. Ал эми ас эмеге Барсбеке бираз 5ке жетпей калды, 4 коюп турабыз, дагы аракет кылат. Ал эми экинчи топтон Айзада Нагималарга 5 коебуз. Ал эми Элмурат Шахназа Нурсултандарга 4 деген бааны коебуз. Балдар, Манас эпосу боюнча дагы тереңдеп окуйсуңар. Ошол боюнча кийинки сабакка дилбайын жазууга даярданып келесиңер. Андан сырткары дагы Манас атабыздын атына коюлган жер суу аттары боюнча дагы маалымат бересиң. Сен бүгүнкү сабакта өзүңдүн максатыңа жеттиңби, кандай максат койдуң эле ошол жөнүндө айтыңызчы. Бүгүнкү сабакка коюлган өзүмдүн койгон максатыма жеттим деп ойлоймун. Эми сабактын жүрүшү боюнча сиздерден Жакшы, бүгүнкү сабак жөнүндө биринчи кыргыз тил мугалими Садырова Айзада эжеден боюнку сабак. Азыр айтып Сабира сабагым жакшы, кечегиге караганда кыйла чыгармачылык менен кыйла кошумчаларды коштуксун. Эми негизинен кроссворд, сноуборд, ага чейин телевизордон Сапар Каралаевдин айтуусундагы эме айтылды, Манас эпосунун өзүндө айтылды. Анан жана окуучулар дагы жана өзүндө айтып атканда сөз үстүндө айтып кетсе, могу жерде өзүндө айтчы. Мына жакшы өлмөкулда айтчы. Анасы көрөлүшү да айтты го. ал айтты, мунулар айтпады окшойт э. Мына ошол эле уландысы. Улансы Антиге айтып коюш керек экен, балачы. ошентип айтып коюш керек экен, ошону билип кетсе жакшы. Улап жанагы тусу пайдаланылып, тусу менен окуучулардын байланышы кетти кошо. Жакшы. Анан мунду окуучуларга берип чоң иштеп тургандан илип коюп жатса кандай болот? Бири эле бала аткарып коет. Үчөөнү теңгечи. Кана ушул боюнча силерге ошо илимге кайра берип туруп, анан баарлар чогуу себеби чыгып алып койгон жазып койгон. Анан чогуу иштеген болуп дагы ана бирден защитаба дегенде, жактаба дегенде неме кылып туруп силер баштап Адашып калып ошол жерде. жакшы көрүнбөйт. Кече катар кетти. Кече катар кеткен ушул жерде ошо катар кетет койсо, андан кийин неме кылганда баягы жактагандачы окуучу оң жакта турсун. Себеби өзү жактаганда, оң жакта турганда мында өзү дагы неме кылып, бул жакка барып бери жасап жакшы. Буга чейин куржундагы берилген суроодо жакшы болду. Сабактын бүтүшү дагы эң жакшы мазмундуу болду. Менимче сабагым жакшы, аябай. Ошо жанагыларды бир аз оңдоп жазалып, жакшы чыгармачылык ийгилик кылат. Диффуза Ага да жатты, сабагыбыз
газета жайып кеткен сунуштар жакшы, бирок өзүмдүн сунуш деп айта албайм. Жакты да негизинде чөчү себебинен үчүн издебин көп окуучулардын аракети көрүнгөн. Негизинен аябай жакшы сунуш айтып кетти. Президент бүгүнкү сааттын максатына жетти деп ойлойм. Окуучулардын билимдери аябай жакшы. Манас эпосу боюнча аябай жакшы түшүнүп алышкан. Бүгүнкү сабак ар тараптуу бул сабакта соо колдонууну көргөзмө куралдарын талапка жооп берет. Эң негизгиси жаңы методдогу ыкмаларды пайдаландым. Сага чоң рахмат. Эми ушул жерде мен бир айтып кое турган балдардын топтордун аттарыны сен даярдап койгон экенсиң го. Ошолорду кийин бербейли, ошол өздөрү ушундай кагазды немени листти коюп койсоң, өздөрү маркер менен өздөрү аттарын жазып алса, мындан да жакшы болот да. Анан негизинен ошо биринчи неме ошол, бул кемчилдик эмес, жөн гана сунуш. Экинчи деме, сабакта кайсыл бир жеринде ушул биз китепти да кичине аралаштырып кетсе жакшы болот дейм да. Себеби китеп эч колдонулбай калды да. Жыйынтыктоодо эми жалпы суроолордун эмне болуп атат? Бирок ошол китептин ордуна эми телевизордон жазылган сөздөр менин оюмча бул деле туура болсо керек. Баягы китепти эле дайым окуй берип балдар деле зернип болот болуш керек. Доскага жазып. Анан ошо Манас немеси болгондуктан жанагы кичине том китептерден коюп койсо, Манастын томдуктары, Манастын китептери да жакшы идея. Жакшы, сага ийгилик. Дайыма ушундай алдыңкы тажрыйбаларыңды жайыптып жакшы иштей бер. Бул ишинде биз аябай чоң эмгек деп эсептейбиз. Жана ушул эмгегинде район ичинде, область ичинде, республикага чейин мындай эмгектерди жайылтсаң жакшы болот деген жакшы.